Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Телеграмды настройка кылуу жана Телеграмда иштөө боюнча болмокчу. Ал үчүн биз телефондон Телеграмга киребиз. Телеграмга киргенден кийин бул жерде өйдө жакта сол тарапта 3 сызык бар. Ошол 3 сызыкты басабыз. 3 сызыкты басканыбызда ушундай менюлар чыгат. Бул жерде өзүбүздүн профилдеги сүрөт. Ал эми бул жерден теманы өзгөртсөк болот. Мисалы ушул жерди бассак, ночной режимге өтөт. Кайра ошол жерди бассак, дневной режимге өтөт. Телеграмдан группа түзүү үчүн бул жерден создать группу деген басабыз. Создать группу деген басканыбызда биздин телефондогу контакттар чыгат. Ошол группага кошулуучу контакттарды белгилейбиз. Башкача айтканда тандайбыз. Мисалы bir контакты тандадык. Андан кийин бул жерден ушул стрелканы басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерге группанын атын жазабыз. Ал эми бул жерге группанын профилине сүрөт койсок болот. Андан кийин бул жактан птичканы басып койсок, Телеграмдан группа түзүлөт. Ал эми кийинки бөлүгү болсо создать секретный чат. Кайсы бир абонент менен секретный чат түзүү керек болсо, ушул жерден создать секретный чат деген басабыз. Басканыбызда бизден бул жактан телефондогу контакттар чыгат. Биз кайсы бир абонент менен секретный чат түзө турган болсок, ушул жерден ошол абонентти тандайбыз. Мисалы, ушул абонентти тандайын. Ошибка деп атат азыр бизден эмнегедир. Негизинен ушул жерден секретный чат түзсөк болот. Андан кийинки бөлүгү өтөлү. Бул жерде создать канал деген бар. Биз Телеграмдан өзүбүздүн каналды түзүп алсак болот. Ал үчүн создать канал деген бассак, ушундай болуп чыгат. Бул жерден создать канал дегенди басабыз. Создать канал деген басканыбызда бул жерден имя канала деп чыгат. Ушул жерге каналыбыздын атын жазабыз. Бул жерге каналыбыздын профилиге сүрөт коебуз. Бул жерге описаниясын жазсак болот. Каналыбыз жөнүндө кошумча маалыматтарды киргизсек болот. Андан кийин бул жерден ушул птичканы басып койсок, Телеграмдан өзүбүздүн канал түзүлөт. Каналга биз өзүбүз маалыматтарды улам жүктөп турсак болот. Колдонуучулар ушул каналдан маалыматтарды окуп алганга мүмкүнчүлүк болот. Андан кийинки бөлүгү контакты деген. Контакты дегенди бассак, бул жерде биздин телефондогу контакттар чыгат. Телеграм колдонгон абоненттер гана чыгат бул жерден. Эгерде бул жерде кайсы бир абонентти өчүрүү керек боло турган болсо, ошол абонентти тандайбыз. Мисалы, ушул абонентти өчүрүү керек боло турган болсо, ушул абонентти тандайбыз. Тандагандан кийин ушундай болуп ачылат. Бул жерден ушул жерди басабыз. Аты жазылып турган жерди басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден өйдө жактан 3 чекитти басабыз. 3 чекит бассак, ушундай меню чыгат. Бул жерден поделиться контактом, контакт менен поделиться этсек болот, заблокировка кылсак болот, өзгөртсөк болот атыны, удалить контакт десек болот, начать секретный чат десек дагы болот. Мисалы, бул жерден удалить контакт дегенди басабыз. Бассак бизден ушундай болуп сурайт. Бул жерден дагы удалить дегенди басабыз. Бассак мына өчтү. Бул жерден кайра назад деген стрелканы басабыз. Назад деген стрелканы басып, кайра контакт деген бассак, бул жерде абонент жок, телефондон өчтү. Эгерде кайсы бир абонент менен секретный чат түзө турган болсок, бул жерде контакты дегенди тандайбыз дагы. Бул жактан мисалы ошол абонентти табабыз. Андан кийин бул жерден ошол абоненттин аты жазылып турган жерди басабыз.
басып туруп бул жакта өйдө жакта 3 чекитти басабыз. 3 чекитти бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерден начать секретный чат дегенди тандайбыз. Ушундай болуп чыгат. Бул жерден начать дегенди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Азыр бул сайтта эмес үчүн ждем, когда появится сети деп чыгып атат. Башка абонент менен түзүп көрөлү. Мисалы, назад кылалы дагы. Бул жерден контакт деп туруп, азыр башка бир агай менен түзүп көрөлү. Мисалы, ушул агай менен түзө турган болсок, ушуну басабыз. Бул жерден начать секретный чат дейбиз, начать дейбиз. Азыр жүктөлүп атат. Мына ушундай болуп, бул жерде мына атында, абоненттин атында замоктун сүрөтү чыгып калат, кулпунун. Демек, секретный чат түзүлдү. Бул жерде ушул абоненттин атыны басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерден удаление по таймеру дегенди жандырып, таймер койсок болот. Мисалы, ушул жерди басабыз. Бул жерде мына бир неделя десек, демек, бул абонент менен жазышкан СМСтер бир неделядан кийин өзү автоматтык түрдө өчөт. Эгерде бул жерден 1 саат деп кое турган болсок, бул чатта жазылган маалыматтар 1 сааттын ичинде автоматтык түрдө өзү өчүп турат. Тандагандан кийин бул жерден готово деп коебуз. Мына ушундай болуп, вы включили удаление по таймеру через час. Ушинтип секретный чат түзсөк болот. Андан кийин буларды өчүрүп таштайын. Кийинки бөлүгүнө өтсөк, бул жерде звонки деген бар. Звонки дегенди бассак, бизге чалуулардын тизмеги чыгат бул жерде. Мисалы, ушул жерди бассак, мына азыр бир дагы абонент менен чалуу жок. Андан кийин бул жерде избранные деген бар. Избранные дегенди бассак, бул жака тандалган сообщенияларды, сүрөт жана видеолорду, ошондой эле өзүбүзгө керектүү болгон маалыматтарды ушул жака жөнөтүп сактап койсок болот. Бул жактан өчпөйт, керектүү учурда биз ушул жактан алып колдонсок болот. Андан кийинки бөлүгү, негизги бөлүгү настройки деген. Мына настройки дегенге келсек, настройки дегенди бассак, бул жерде ушундай болуп чыгат. Бул жерде биринчиде уведомление и звук деген бар. Ушул жерди басып, биз билдирүүлөрдүн үндөрүн өзгөртүп алсак болот. Мына бул жерде личный чатка, эгерде өчүрүп кое турган болсок, уведомление келбей калат. Группалардан, каналдардан, ал эми бул жерде вибро сигнал, рингтон дейт. Ушул жерлерден бул жерде показывать счетчик, чаты без уведомлений, число сообщений. Төмөн жакта ушул бардык настройкалар бар. Мисалы, бул жерде показывать счетчик дегенди бассак, бизге счетчикти көрсөтүп турат. Канча СМС келди, канча СМС кетти, канча минутта звонок болду, бардыгы ушул жерден чыгып турат. Андан кийин назад деп туруп, бул жерде конфиденциальность деген бар. Конфиденциальность дегенди бассак, бул жерде мына черный списокто канча абонент турат көрсөтөт. Мисалы, бул жерди бассак, мына мен QuizBot дегенди черный списокко киргизип койгон экен. Бул баягы тест түзүү боюнча. Андан кийин бул жерде номер телефона деп турат. Бул жерде никто, мына эгерде все десек, бардык абоненттерге номер көрүнөт. Мои контакты десек, телефондогу бар контакттарыбызга көрүнөт. Никто дегенди тандап койсок, биздин телефон номерибиз эч кимге көрүнбөйт. Кто может найти меня по номеру все дегенге коюп койсок, биздин номер боюнча бардык адамдар издеп таба алышат.
Андан кийин бул жерде последняя активность дегенге бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерде эгерде никто дегенди тандап кое турган болсок, биздин акыркы сайтка кирип чыкканыбызды эч ким көрө албайт. Все десек бардыгы көрөт, мои контакты десек биздин контакттар гана көрөт. Андан кийин бул жерде фотографии профиля все десек бардыгы көрөт. Пересылка сообщений все десек бардыгы пересылка кыла алат. Звонок все деп тандай турган болсок, бардыгы звонок кыла алат. Ал эми группу дегенди кто может добавлять меня группу деген тандасак, бул жерге все дегенди жандырып кое турган болсок, группага бардыгы бизди кошо алат. Андан кийинки бөлүгү безопасность. Андан кийинки бөлүгү безопасность. Безопасностьто код пароль деген бар. Ушу код пароль дегенди басып туруп, бул жерге пароль коюп койсок болот. Мисалы 2536 деп туруп. Мисалы ушул жерге пароль коюп туруп, минутасын коюп койсок, автоматтык түрдө ошол минутада блокировка болуп калат. Андан кийин бул жерде двухэтапная аутентификация деген бар. Бул жерден двухэтапная аутентификация койсок болот. Андан кийин бул жерде активные сеансы деген бар. Активные сеансы деген бассак, бул жерде биз кайсы устройство менен кирип атканыбыз көрүнүп турат. Эгерде башка чужой устройство менен кирген болсо, бул жака түшүп калат. Андан кийин бул жерде удалить черновик деген бар. Бассак черновиктер удаление болот. Бул жерде автоудаление аккаунта деген бар. Бул жерден ушул 3 месяца деген бассак, мен 3 айды тандап коюпмун. 1 айды тандап койсок, биз бул аккаунтту 1 ай иштетпесек, аккаунт автоматтык түрдө өчүп кетет. Эгерде бул жерден 3 ай деп тандасак, биз бул аккаунтту 3 ай иштетпей ачпай койсок, автоматтык түрдө телефондон өчөт. Ал эми бул жерде боти сайты деген бар. Бул жерден сайттар бар. Бул жакта дагы бул жерде контакты деген бөлүгүндө синхронизировать контакты деген бар. Биз бул синхронизацияны жандырып кое турган болсок, биз телефонго кайсы бир номерди сактай турган болсок, ал номерде Telegram бар болсо, биз телефонго сакташ менен автоматтык түрдө Telegramдан ошол абоненттин номери чыгат. Андан кийин бул жерде настрой данные память деген бар. Данные память деген бассак, бул жерде автозагрузка медиа дегенде через мобильный сет деген жанып турат. Эгерде биз ушуну өчүрүп койсок, Telegramдан келип аткан медиа файлдарды биз өзүбүз качан жүктөгөнүбүздө гана жүктөлөт, автоматтык түрдө өзү жүктөлүп кетпейт. Эгерде бул жерде через сети Wi-Fi дегенди жандырып койсок, биз Wi-Fi иштеткенибизде автоматтык түрдө жүктөлөт. Wi-Fi иштетпесек жүктөлбөйт. Бул жерден аны өчүрүп койсок болот. Эгерде бул жерди жандырып кое турган болсок, биз Telegramга киргенибизде медиа файлдар автоматтык түрдө жүктөлө баштайт. Кааласак өчүрүп койсок болот. Бул жерден дагы GIF файлдар автопроизведение жандырып койсок, GIF файлдар автоматтык түрдө ойнотула баштайт. Ал эми бул жерде видеону дагы жандырып кое турган болсок, видеолор дагы автоматтык түрдө биз Telegramга киргенде ойнотула баштайт. Эгерде өчүрүп койсок, бул жактан өчөт. Андан кийин бул жерде папки дегени бар. Папки дегенди бассак, бул жерде папкаларды түзүп койсок болот. Новые личные деп. Бул жерде папкаларды
түзүп өзүбүз ошол папкалардын ичине көп сүйлөшө турган чаттарды киргизип койсок болот. Андан кийин бул жерде устройство деген бар. Устройство дегенди бассак, биз кайсы устройстволор менен кирип атканыбыз бул жака көрүнөт. Андан кийин бул жерде язык деген бар. Язык дегенди басып, биз Телеграмдагы тилди настройка кылып алсак болот. Ал үчүн язык дегенди бассак, мына бул жакта бардык тилдер чыгат. Эгерде бул жакта англисче болуп турган болсо, мына биз ушул жерден language дегенди тандайбыз. Тандап туруп бул жактан русский дегенди тандап койсок, орусча болуп калат. Андан кийин бул жерде задать вопрос о Telegram. Бул жактан жардам маалыматтарды алсак болот. Телеграмды негизинен ушундай кылып настройка кылып иштесек болот. Бул жерде өйдө жакта оң тарапта 3 чекит бар. 3 чекитти басып, бул жерден биз атыбызды өзгөртүп алсак болот. Же болбосо Телеграмдан выход дегенди басып, биротоло чыгып кетсек дагы болот. Ушундай кылып иштесек болот. Ал эми Телеграмдагы маалыматтарды же чатты тазалоо керек болсо, мисалы, ушул группадагы маалыматтарды өчүрүү керек боло турган болсо, очистить этиш керек болсо, бул жерде оң тарапта өйдөдө 3 чекит бар. Ошол 3 чекитти бассак, бул жерде меню чыгат. Бул жерден очистить story дегенди бассак, ушундай болуп чыгат. Бул жерден очистить story дегенди бассак, бул группадагы толук маалыматтар өчөт. Мына ушундай кылып туруп группаны тазалап алсак болот. Эгерде бул группада, мисалы, мына ушундай төмөнкү группада мурда кайсы бир керектүү файл өчүп кеткен болсо, ал файлды кайдан тапсак болот. Ал үчүн бул жерден группанын атыны басабыз. Группанын атын басканыбызда ушундай болуп ачылат. Бул жерден ручканын сүрөтүн басабыз. Ручканын сүрөтүн басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден недавние действия дегенди басабыз. Недавние действия дегенди бассак, мына бул жактан алдыңкы аракеттер чыгат. Мына бул жерден ушул абонент ушул файлды өчүргөн. Бул жакта ким кайсы файлды өчүргөн бардыгы түшүп турат. Бул жака ким группадан чыгып кетти. Мына бул жерде ушул абонент ушул файлды өчүргөн. Биз керек болсо ушуну басабыз. Бул жерден копировать дегенди басып туруп көчүрүп алсак болот. Же бул жактан медиа файл боло турган болсо, ушул медиа файлды басабыз. Бассак ачылат. Бул жакта өйдө жакта 3 чекит бар. 3 чекитти басып туруп сохранить в галерею дегенди басып койсок болот. Андан кийин бул жерде мисалы кандайдыр бир сүрөттү көчүрүп алуу керек болсо, мына ошол мисалы ушул сүрөттү көчүрүп алуу керек болсо, ушул сүрөттү басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жакта өйдө жакта 3 чекит бар. Ошол 3 чекитти басабыз. Бассак меню чыгат. Бул жерден сохранить в галерее деген бассак, ушул сүрөт биздин галереяга барып сакталат. Эгерде видео боло турган болсо, видеолорду дагы ошентип көчүрүп алсак, сохранить этип алсак болот. Азыр бул жакта видео жок экен. Ушундай кылып Телеграмды настройка кылып иштесеңиздер болот. Ал эми
кайсы бир файлды өчүрүү керек боло турган болсо, мисалы ушул файлды, ушул билдирүүнү өчүрүү керек боло турган болсо, ошону басып турабыз. Белгиленет. Белгиленгенден кийин бул жакта, өйдө жакта оң тарапта корзинанын сүрөтү бар. Ошо корзинанын сүрөтүн басабыз. Басып туруп, бул жерде удалить все от Бурул Кенжебаева дегенге петичка коюп туруп баса турган болсок, ушул абоненттен келген бардык маалыматтар өчөт. Ушул группада ушул абоненттен канча маалымат келген болсо, бардыгы өчөт. Мисалы ушинтип бассак, бул Телеграмда ошол абоненттен келген маалыматтардын ар бирин терип өчүрүп отурбастан, ошол жерге петичка коюп туруп, жалпы өчүрүп салсак дагы болот. Эгерде мисалы бул жерден биз кайсы бир абонентке жаздык дейли. Мисалы азыр бул жерден ушул абонентке мисалы жаздык дейли. Ушундай кылып жаздык. Эгерде биз туура эмес жазып алган болсок, же адашып башка бирөөгө жазып алган болсок, бул жерден өчүрүп салсак дагы болот. Ошол абоненттен дагы өчүрүп салсак болот. Бул жерде өчүрүү убактысы чектелбейт. 2 күндөн кийин өчүрсөк деле боло берет, 3 күндөн. Бул жерде өчүрүү үчүн ошол билдирүүнү тандайбыз, басып турабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерде оң корзинанын сүрөтү бар. Ошол корзинанын сүрөтүн басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерде также удалить для Айкөкүл дегенге петичка койсок, бул билдирүү өзүбүздөн дагы өчөт, ошо Айкөкүл деген абоненттен дагы өчүп кетет. Бирок ошол абонент өчүрүлгөнүн билбейт. WhatsApp'та өчүрсөңүздөр билинет го, бул Telegram'да өчүрүлгөнү билинбейт. Мына бизден дагы өчтү, Айкөкүл деген абоненттен дагы билдирүү өчүп калды. Ушундай кылып 2 тараптан тең билдирүүнү өчүрүп койсок дагы болот.